шаарынын түндүк бөлүгүндө жайгашкан Таштанды полигонунан чыккан кара түтүн менен сасыган жыт баш каланын жалпы климатына терс таасирин тийгизип келет. Таштанды көйгөйүн чечүү үчүн Европалык өнүгүү жана калыбына келтирүү банкы 22 миллион доллар бөлүп берген. Анын 11 миллиону гранттык негизде берилсе, жарымы кредит болгон. Бирок долбоорду ишке ашыруу иштери кечеңдеп отуруп ушул күнгө жетти. Бул боюнча Бишкек санитардык полигонунун директору Адил Назаровго кайрылдык. Европа банктын алкагында 22 миллион евро бөлүнгөн. Анын жарымы 11 миллиону грант, 11 миллиону кредит. Ал проекттин алкагында шаардын ичинде мусорный площадкалар салынган, 958, 5326 мусорный бак алынган. Андан тышкары 32 мусоровозтор алынган да жаңылар. Андан тышкары 2017 жылы контракт түзүлгөн. Эски свалканын рекультивациясы, анан кийин жаңы полигону салыныш боюнча, бирок баягы бүт жана кагаздардын баары кол койгонча 2019 августта башталганда иштерчи. Булар болсо эстониялык компаниялар ушул бир жылдай эле иштешти. Анан кийин пандемияга байланыштуу кайрадан жабылып калды да. Жалпысынан 2 проект алып баратат. Бир проект жаңы полигон салыныш боюнча 7,5 миллион евро. Анан эски свалка рекультивация 1,5 миллион евро да. Жалпысынан 9 миллион еврога контракт кол коюлган. Анан пандемиядан кийин алардын 18 майда жакында эле келишкен, анан кийин вакциналарын алып. Анан азыр ошо бир жылдан ашык иштебей калдык. Биз инфляция болду, материалдардын баалары өсүп кетти. Биз дагы мындай непредвиденный расход болдук деп, азыр 1 миллион ашыкча 1 миллион 300 миң евро сурап атат да. Бирок контрактта бул сумма каралган эмес, чынында бул акча жок. Ошондуктан азыр биз юристтер менен карап атабыз. Мындай акчаны азыр төлөй албайбыз. Эстониялык компания аянты 250 чарчы метрлик имаратты 329 миң еврого салган. Мындай имарат 40-50 миң долларга эле курула тургандыгын жана бул боюнча башкы прокуратурага кайрылгандыгын вице-мэр Жамалбек Рысалиев айтып чыккан эле. Ал иштер боюнча Назаров төмөнкүлөрдү айтып өттү. Международный мыйзамдар менен иштелип жатат. Бул болсо жана желтый книга физик деп коет. Мисалы, эгерде компьютердин баасы мисалы 30 миң сом болсо, алар болсо ошол компьютерди Эстониядан алып келдик. Анын ичинде биздин кирешебиз жатат, анын ичинде бүт салыктардын баары жатат деп, керек болсо муну 100 миңге деле сатып ийсе, ошо баары каралган экен да. Бүт рисктин бар. Ал жерден биз айта албайбыз, бул компьютер 30 миң эле турат экен. Мына базарда көрдүм деп айта албайт экенбиз да. Ал жерде ошо келишимде ошонун баары алар 100 миң деп коюп койсо делечи, анын ичинде алардын салыктары, Эстониядан төлөй турган салыктары, алардын кирешеси бүт бар. Мындай айтканда, кандай киреше койсо алар өзүлөрү билет да. Балким 2 эсе, 3 эсе, 5 эсе, 10 эсе көбөйтүлсө деле, ошол тендер ойнотулуп атканда тең задание анын баардыгы көрсөтүлгөн да. Ошол себептен биздин мыйзамдарга да туш келбей, биз жактан да баягы укук коргоочу органдар да эчтеке кыла албай жатат да. Таштанды полигондун сасыган жытына карабай тегерегинде үйлөр салынып, элдер жашайт. Ошондой эле ушул жерде иштегендер да бар. Кандай кирешет, темир алып иштешет, желин бөтөлкө алып иштешет, ар кандай иштешет. Өкмөттөр жок, жумуштуу жерден иштеп табышат элдер. Бу жерде деген жетимдер бар, жесирлер бар, квартиранттар бар. Пособие албагандар бар, пенсия албагандар бар. Заводты сала берсин, эми салганда бу жерде көп жумушсуз калат азырчы. Аны ким багат, аны өкмөт багат, өкмөт бакпак болот. Примерно канча киши иштейт? 100 киши. Таштанды талаасына жакын жайгашкан жаңы конуштарынын тургундары жайкышы Таштандыдан келген жыттан тажап Бишкек шаарынын мэриясына байма-бай кайрылып келишет. Айрымдары өкмөттүн завод курарына үмүттөрү да үзүлүп калгандай. Бул жерде жашаганыма 8-9 жылдын жүзү болуп атат да. Мына бияка завод салынат деп деле бүт жыт уруп, сасык болуп, неметип, элдер араң эле жашап атабыз. Суу жок. Нормально. Суу келет эми азыр менин үйүмдө баары тарткан суу жок. Бул жерде жашаганыбызга мен келгениме 2 жыл болду, бирок ата-энем жашаганына 15 жыл болуп калды. Күнү түнү берден жанагы неменин отходдору кетет, швейный фабрикалардын материалдар күйөт, салафан күйөт. Бишкек шаарынан чыккан мусордун баары эле ушуяка келет да. Анан зыяны өтө эле көп.
күнү түнү ушул баягы жерге могу айылдын документи чечилбегени болгону менен элдер баягы өзүнүн шартына карап жашашып атыр да. Ушуну өкмөт эртерээк чечип, могу свалкага завод курулат деп укканбыз. Акча бөлүндү деп уктук, анан бирок аны деле точно билбейт экенбиз. Бирок ошолор убагы менен аткарылбай жатыр да. Жыттардан аллергия болуп ооруган эмелер учурлар болобу? Эми Кудай сактасын, ооруйт эле болушубуз керек. Монча неме жит аябай начар да, эми мусордукун билесиңер өзүңөр. Ошолорду завод качантан бери салынат деп келет, ошол салынып ишке кирип калса жакшы болот эле. Ошого ыраазы болот элек, ыраазы болуп жашайт элек биз элечи. Завод салынбай жатыр. Эгер ошо заводду эртерээк кылса жакшы болмок. Мына бияктан мусор машинелер келет дайыма. Үстүлөрү жабылбайт. Биз канча ушу жителдер жалуются эттик немегечи, жанагы тазалык немелеринечи, ушу жолдон учкандарды жок дегенде машиненин үстүн жаап өтүшсө деп, алар эч качан аткарылбайт. Бир анда санда 1-2 машинеден көрбөсөк, ал бүт эле жолду катар жолду булгап, анан анысы ас келген жака барып баары өрттөлөт, анан зыяндуулугу өтө эле күч. Тээлгери эле бөлүнгөн акчаны туура иштете албай, Бишкек шаарынын кала башчылары элге жакында завод курулат деп сороотуп отуруп ушул күнгө жеттик. Таштандыдан чыккан түтүндөр жалпы кала тургундарынын ден соолугуна залалын тийгизип, ар кандай аллергиялык ооруларды пайда кылууда. Андыктан таштанды маселесин кайдыгер карабай эртерээк чечилүүсү зарыл. Наргиза Косубаева, Асель Сүйөркул кызы, Кыргыз Туусу басма үйү.